Peygamberimiz al-Hadis'te aytgan "Hayrul khuyul al-adham" deb. Atlardan eng yaxşısı adham deb aytgan ekan da. Adham degeni çim qara degen ekan da. Жылтыраган qap-qara kömürde bolgan. Eng birinchi sifat uşul ekan da, negizgi sifat. Anan ekinchisi aqrah deb keltir. Aqrah degeni mushtumdayda emas, mushtumdan kichkinekey ile qashqasi bolat ekan. Oşo qurutday, жаңактай эле, жанынан кичине чоңураак ашып кетсе. Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keji kanalının katılımcıları. 24 iyul 2022 yıl Жалал-Абад обласы Базарқорған Жоон айылындағы Нұрбек Мырзаның бүгінгі дағы жаңы аттарына көе болабыз. Андықтан бізменен чоң болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми биринчи ат даяр болуп чыкты. Ушул биринчи көрүп турган кара өң түстөгү атыбыздан сиздерге маалымат беребиз. Назар салып туруңуздар. Аттардын аты экен, көрүп турасыздар, Жоон жолпусунан келген аттардын бири. Эми бул аттан Нурбек Мырза өзү маалымат берип баштасын. Машинаны өткөрүп эле. Нурбек эми бул аттан маалымат берип айтайлычы. Кандай ат болду, кайсыл жактан келген бул ат? Бул кличка Тайсон ака. Ого, Тайсон деген ат. Өзүнүн таза кыргызчылыклардан жаңы. Кандай өнөрлөрү бар бул аттын? Кайердесинде издей тургандардан ака. Улагы үйрү жакшы. Улакты кайердесинде издейм деген аттардан, э? Ого. Өзү сындарлы айтып турган. Жаныбар. Жашы канчада болду экен азыр? 3 жаш, 6 жашар. Каласа кайтпай турган малым ака. Негизи түйү кайсыл жактыкы болду экен? Эгер тишинен билем дегендер болсо мына көрүп алсаңыздар да болот. Страшный ака, мына азуну карасаңыз. Машалла. Түйү кайсыл жактыкы болду экен өзү? Жалал-Абадта, Базарқоргондун өзүнөн экен. Ой, жаныбар. Кыймылдагандары, өзүн алып жүргөндөрү, сындарына баа берип кетсеңиздер болот. Ден соолук сыртынан көрүнөт го жаныбардын, э? Онда сіздерге қауық баштарынан жақыннан бір көрсетейін. Қазықтарын көргөзүң ака, қазықтарын. Көкірек баштар жануарда сын өте жақсы екен. Жоғыштығы қандай болды? Ака, үстіне шықсаң өте құрш, жон жетелеп неме қылсаң өте жоғыш ака. Адамды тереңде ойнап тұрады ака. Қазықтары бары таза көрінеді, сорлары дағы, аяғы дағы көрсеңіздер болады. Азыр эми ысыкта көп чаппайбыз, сиздерге кыска кое берип, ушундай баскандарынан көрсөтөбүз. Эми аларман албетте өзү келип чаап дагы, башка кылып дагы көрөт болуш керек. Таза чоң жыйындардын, аламандын улагы деп айтып жаткан кези. Калыктарын көргөзүң ака, калыктар. Сиздерге дагы бир катар айландырып жакшылап көрсөтөлү. Бою канча чыгып калат экен мунун? Бою урuyunda 1.62 ака. Урuyunda 1.62. Таза өзүн кыргызчылык. Бир-эки бастыралычы эми, аны жылоолорун көрөлү. Башты караңыздар, ат деген ушундай чоң баштагылар дагы жакшы ат болот деп калчу эле. Мына ошол айтылган сөздөргө караганда биз көрүп турган ат ушул болот экен. Тайсон деген кайман ат менен болуп жатат. Жакшы. Эми кыскача маалыматын берип көрсөтөбүз биз, албетте аларман өзү келип жакшылап көрөт болуш керек. Эми баасына келеличи, канча дейбиз баасы? Баасы ака $8.000 койдум. Долларга 8.000. Сүйлөшүүлөр болобу? Эми аз-маз болот ака. Жакшы. Айтылыш баасы $8.000 коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Жаккан болсо экранда номерлерге чалып, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Тайсон деген кайман атыбыз болду, биринчи атыбыз. Эми кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр,
Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, сиздерге Нурбек мырзанын экинчи атын көрсөтөбүз. Болот. Ысыкта көп кыйнабайлы маалыматына өтүп баштайлы. Ол да өзүнүн кыргыз жылкыдан ака. Жалап аткан ачы деген жердин аты ака. Ачын Актерек деген айыл. Ачынын Актерегинен чыккан. Ооба, тааныйт көргөн. Жашы кандай болду экен бул? Жашы 3 асый. 6 жашар, э? Ооба, 6 жашар. Каласы бою 1.66 чыкты ака. 1.66. Улактары кандай экен бул? Куда каласа улагына үйүнө жоо ака. Улагы үйрү жоо. Жылоолорун көрсөңүздөр да болот. Өзүн алып жүргөндөрү мыкты экен. Жакшы. Ден соолуктары, ичип жегендери? Ден соолук көрүнүп турат мына. Көрүнүп, билинип турат. Табактарын көргөзмөйт. Онтогону көрдүңүзбү? Туат синтондойт. Аты казыктарын көргөзмөйт. Баары эле таза көрүнөт. Таптаза. Сорларынан көрүп койсоңуздар болот. Бери кайрыбыз. Жакшы. Ушундай бастыра беребиз. Жаныбардын камчысыз басып алдыга ынтылганын көрүп турасыздар. Мына ушундай жакшы бир аттарды мен бул атты көргөндө данчак болуш керек деп ойладым эле. Көрсө кыргыз жылкы экен, Таза өзүнүн кыргыз жылкы. Ачыдан чыккан. Демек, мына ушундай жакшы. Ошо далили менен аттын немелерин адрестерин айтып берем. Ат таза кандуу уруктан, уругаян жакшы. Ат куда каласа. Ушундай улакка жакшы ат издегендер болсо, экранда номерлерге чалып же болбосо өзүңүздөр келип көрүңүздөр. 1.66, уровенде. Жаш 3 асый, азулан көргөзүп коет. Тишинен билем деген болсоңуздар, көрүп айтып деп койсоңуздар да болот. Кулактарын көргөзүм. Ойма эңинен тааныгандар болот. Кулактагы оймадан тааныгандар бар да, жакшы. Эми баасын айтайлы. Канча дейсиз? Баасын bunun da $8.000 коймак. Долларга 8.000. Сүйлөшүүлөр болот. Жолуна любой улакка жоо. Алганда немес жок. Жакшы. Мунун кайманаты да бар деп калдың эле, Нурбек. Кайманаты кандай болот? Кандай? Сиздерге угулуга калды болуш керек. Каркыра деген кайманаты менен чыгып жатат. Жалал Абадтагы каркыра. Зардасы жакшы аттардын бири экен. Жаныбар. Бир жакшы ийгиликтерди жарата турган аттардын бири экен. Атты көп кыйнабайлы, Нурбек мырза. Эми мына мурунку чыгарыштарда дагы 2 күн, 1 күн мурда эле дагы 3 атты чыгарды эле. Ошолордон айтып кетеличи. Келишпей турат ака. Булар содасы келишпей турат. Бирок кызыккандар болду. Көп ака, кызыккандар. Акчасын жакшы келише албай атасыңар, Демек, жакшы. Насиби кимге? Кимге буйрган болсо, мына ошол адам алып кетет деген ойдобуз. Андыктан аттарды колдон чыгарбаңыздар, жаккан болсо келиңиздер. Сиздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.